Assalamu alaikum урматтуу менденин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Алай районунун Арпа Тектир деген айылына келдим. Арпа Тектир деген айылына келдим. Атайын Москвадан бир келин дагы Гүлназ деген эжебиз өзүнүн кайната кайненесин куттуктап коеюн деп чечкен экен. Өзү негизи Курбан айт күнүнө буйрутма бердилер, бирок ошого карабай биз бүгүнкү күнгө туш келип, бүгүнкү күн насип кылган экен ушу Арпа Тектир айылына келдик. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Дейсиз, соолуктарыңыз жакшы, аман-эсен отурасыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Гүлназ деген эженин атынан келдик эле менденин программасы. Бул жерде Назар деген аксакал, Жамила деген энебиздин 63 жашка чыгыптыр, 65 жашка чыккан Назар атабыздын урматына ушул келиниңиз Гүлназ жана иниңиз Нургазы ушул кишилердин сюрпризин кабылдап коесуздар. Бул үчүн атайын биз бул жактан сюрприздерди алып келгенбиз. Келиңиз жардамдашып койсоңуздар. Мынакей толгон токой подаркалар. Бул Бейишим апам деген гүл азыр энебизге тапшырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз кимиз болосуз? Мен эжеси болом, кайнежеси болом. Кайнежеси болосуз? Кайнежеси болом. Гүлбарчын деген кайнежеси биздин астынан тосуп алды. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, анда кылып туруп багаждын ичинде да бир топ подаркаларыбыз бар. Эми колго батышынча ушул Жамиле энебиздин урматы, Назар атабыздын урматы, ушу келиндердин кайнене кайнатасы менен болгон ортосундагы мамиленин бир көз ирмеми да, көз ирмеми. Урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык подарка көп, чын-чынында подарка көп. Мынакей колдон колго батпай турат. Азыр бир подаркалардын баарын ирети менен тапшырып алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, наркы эшикте болсо торттор бар. Тортторду алып, бул болду, бул дешсе болду. Нар жактагы эшиктен өтөңүз. Жоолуктун бардыгы, торттун бардыгы, ушул подаркалардын баары сиздерге. Кана жүрөңүздөр эми акырын. Беркиндей пакеттерди да алдыңызбы? Үстүндө пакеттерди. Бул жакта только эмелер болчу, төшөктөр болчу. Төшөктөр бар, мыналар калпак жоолук болду. Болду. Калып калса кайра алып алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менденин программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр ушул Арпа Тектир айылына келдик. Жамиле энебиздин жана ушундай эле Назар аксакалыбыздын ордосуна кирип баратабыз. Азыр саналуу мүнөттөрдө биз ушул аксакалдар менен энебиздин сүйүүчүнө чогуу сиздер менен бирдикте ортоктош болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул көз ирмемдер тарых, ар бир үй бүлө үчүн тарых. Бул көз ирмемдер чын айтканда кийинкилерге сабак болсун. Бардыңыздар, кире бериңиздер. Энебиз менен атабыз билбейт эчнерсени, эч нерсени билбейт. Азыр бизге Россиядагы Гүлназ эже менен байланыштырып болгонго да мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушундай. Кана кириңиздер, жүрүңүздөр. ремонт башталды беле да. Эми ремонт айылдын үйү ушундай болот эже. Эч андан кызырайт болбоңуздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман-эсен отурасыздарбы? Назар аксакал сиз, Жамиле энебиз сиз болосуз. Ушул менденин программасы, аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Атайын ушул Москвадан келиниңиз менен балаңыздын сюрпризи. Гүлназ деген келиниңиз бар. Гүлназ деген келиниңиз бар. Мына ошол Гүлназ келиниңиздин сюрпризи жана Нургазы балаңыздын сюрпризи. Мына урматтуу. Ушундай күндү атайын уюштуруп, өзү негизи Жамилене муну өзү Курбан айт
майрамына карата уюштурайын деген ниеттер бар эле. Болгону менен ал күндөр бош болбой калып, келе албай калдым эле. Ушул жакшынакай күндү тандадык да. Тандап, анан ушул күнү сиздин ушул өмүрлүк жолдошуңуз менен бирге bir sürpriz uyuşturup koyul dep bir özünçe bir niyet kılışkan şu alыстагы Gülnaz kız geliniңiz эми кызыңыз деп эсептеп коер эле. Балаңыз Нургазы. Ушул экөөнүн атынан азыр байланыштырып койсоңуздар, şu алыстагы Москвадагы Gülnaz эже менен bir учурашып алсын дагы, анан кептин калган бөлүгүн маектерди улайлы. Назарова, кандайсыз? Ден-соолуктарыңыз жакшыбы? Назарованын калпактарын киргизбейсиздер, менин программасынын атынан калпагы бар. Мынакей. Ооба. Мына ушул калпак менин программасынын атынан калпак. Энебиздин жолугу бар, ошо жолугун да салып койсоңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай энелердин аталарынын сүйүнүчүнө дагы бир мисал, мына ушул көрүнүш дагы бир жолу кайталап коеюн, кийинкилерге сабак болсун иретте тартылып атат. Байлашып атабызбы Gülnaz эжебиз менен? Эне мынакей, бул адамдар менен сүйлөштүрүп коюңуз. Биз жок, жакшы эле. Gülnaz эже кандайсыз, жакшысызбы? Мынакей менин маңдайымда бейиштин образында болгон сиздин атаңыз менен апаңыз турат мынакей. Сүйлөшөңүз, бир аз звугун чоңойтуп койсоңуз. Oğlatau? Учурашып бериңиздер. Gülnaz kandayсың? Жақсың бе балам? Тынсың бе? Жүрөсүң бе? Ден-соолуктарың жакшы, балдар жакшы бе? Нургазы жүрөбү? Жакшы, о сада болоюңдар. Kandayсың? Жақсың ба, жүрөсүң бе? Бала чака тынч бе? Балдарым чоңоюп атабы? Жүрөсүңөр бе? Ооба, ошо рахмат, чоң рахмат. Шуну видео ушундай неметип атканыңа рахмат. Ооба. Сиздерден сынабай кылдым, бирок сиздер түшкө салган болсом кечип коңуздар. Жок. Рахмат, Чоң рахмат. Сүйлөштүрөңүз. Таңгалып отурат. Ким ал жаныңдагы Нургазы? Чекелекпи? Нургазы балаңыз да. Көрүнбөй атаппы? Мына четте турат анан. Нургазы? Кандай болот? Жакшысыңбы? О сада болоюң. Түнсүңбү? Бул сюрпризден балаңыз Нургазы да билбейт. Ошон мурнуна кайт. О сада болоюң. Мына башын О сада болоюң. Рахмат, айланып кетейин деп. Рахмат, сада болоюң. Уюштан турмайм мен деле. Бизде эле эсибиз болуп калды, айланып кетейин деп. О сада болоюң, өмүрүңөр дебесин. Uzun bolsun ömrüңөр, balаңа чакалыңарды, балдарыңарды күнү күчүн көргүлө, оорубай сыркабай жүргүлө. Орустардын арасында тынч болгула, сада болоюңдар, ойланып кетейиндер. Eң аркасында кызыл эме турат. Шакет. Ne deşimi dele bilbey aldım ben. O Gülnaz, Nurgazı. Ben ne deşimi bilbey aldım. Sadaqalar. Aynap keteyindir, tınç bolgula. Tuyustan bolup sözüm dele çok olup ketti. Rahmat. Şunçalın rahmat. Mına balağadala rahmat. Mına şunçup gelip prizleri tapşırıp atat. Rahmat. Senin üstüne gelsin. Usul bala güve ol atat. Öközün ortağızga kıyla güve ol. Rahmat. Çoğun rahmat. Şu oruçların içinde jakşı. Sen aman tınç. Aman bolda jürüyor gile. Baldanın ardın küçün günün görgüle. Tapkanın ardın barakasın versin. Tınçılık bolsun. Amançılık bolsun. Ben özümü jogotup koydum baldarım. Ne deşimi dele sözüm. Kaynatağınыздın gözünden jaş çıkıp ketти, kursançılıktın jaşı.
Кубанычтын көз жашы. Ооба да, эмне эле болуп кетти, чочуп кеттим. Жереде чыгады рахмат. Урматтуу көрүштөр. Урматтуу көрүштөр, мынакей кайнатасы менен кайненеси келини менен сүйлөшүп атат. Келининин сюрпризин жада калса жанындагы күйөөсү дагы билген эмес. Чын-чынын ачык айтып коюшубуз керек. Ушул келиниңиз Жамилене ушул аябай мындай кандай десем болот, эми сөз менен айтып бериш бир аз кыйынга туруп атат. Ата энемдин ордуна ата, апа катары туткан менин ушул дүйнөдөгү эң ыйык адамдарым мына ушулар. Жамила деген менин апам болот, Назар деген менин атам болот деп ушундай биз менен байлашып атканда ушунчалык ыйлап атты да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул телевизор. Ушул шакекти Гүлназ эже суранды эле, Назар атабыз Жамиленебизге өз колу менен тагып койсун депчи. Назар аба, мына ушул шакекти жакшынакай кылып туруп байбичеңизге бир колуна тагып коюңуз эми. Бул гүлдү алып тура туруңуздар. Эже бул энебиздин колуна подарка батпай калды мынакей. Ушунчалык подаркалар көп. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр Назар атабыз байбичесине ушул Гүлназ айым тарабынан берилип аткан ушул бойдон сала бериңиз. Шакекти тагып жатат. Шакекти өзүңүз тагып коюң апам. Ооба, мына карап тур, тагып атат. Мына карап тур дейт. Кол чаап турабыз кичине бир. Бакы мурун 40 канча жылдан бери мына жашыбызды бир эстеп калдым. Жаңыдан үйлөнүп атабыз. Ал эми бул эгиздей болгон мынакей торттор Барбол фирмасыныкы, бирөөсү бул жактан келди. Ал эми бир экинчиси болсо Барбол фирмасынын торттору. Назар аба, ушу төр жакка өтүп отура бериңиздер. Биз экөөңүздөрдөн бир тортторун болсо ошол жерге коюп коюңуздар. Мынакей шатыра шатман кичине баягы сюрприздин негизги характеристикасы ушундай болот эне. Бир аз түшүнүп түшүнбөй, бир аз баягы толкунданып атасыздар, чын-чынын айткандачы, мисалы кандай болуп кетти, буга чейин мындай болбочу эле деген сыяктуу турабы. Эми айтсаңыз, эми баягы экөөңүздөр канча жылдан бери бирге түтүн булатып, канча балалуу болдуңуздар, канча неберелүү болдуңуздар? Кимиңиздерден баштайлы? Кана? Назар аба, кана өзүңүз айтып бериңизчи кана. Эми эмне дейин эми? Ассаламу алейкум, эл журтум. Ушул экөөбүздүн баш кошуп, өмүр сүргөн баш кошуп өткөнүбүзгө мына быйылкы жылы ушу 3 жыл болду окшойт. Ошондон бери ынтымактуу, тынч жаман жашап атабыз. Балдарды өстүрдүк, мына нерелерди эми өстүрүп атабыз. 3 уул, 2 кыздуу болдук. Şu nevlerim деле bir 15-20 болуп калды окшойт. Тынч болду şu вакытка чейин жашап, тынч аман жүрөбүз. Балдардын күчүн көрүп, үнүн көрүп атабыз. Жакшы сөздөрүн угуп атабыз, жакшы тилектерин угуп атабыз. Мына айрыкча мына бүгүнкү бул туюстан эле болуп калды. Биз деле азыр келип көрүп атам. Өзümde kıyla jogotуп koydum, ben ошончо болсам бирке сүйлөп атам эми ушу рахмат. Şu балдарым, ушуну Гүлназ келиним, балам Нургазының рахмат. Ушунчалык сюрприз кылып ушундай кылып куттуктап койгонуңарга. Ошондой эле ушу балага дагы чоңураак ыраазычылык билдирем. Ушуну чарчабай келип, şu неме кылганына, передача кылганына рахмат. Рахмат. Ата, мына ушул аккудай болгон Жамиленебизди каяктан таап алгансыз? Кантип таап алдыңыз? Эми муну өзүмдүн эле айылымдакы эле кошо жүргөн эметкен экен. Неме насип болуп калган экен. Ушу табышып эле үйлөнүп алганмын.
Үйлөнүп алып эң жакшы, аты эң жакшы, аты жашоо жакшы, бактылуу десем жаңылышпайм. Жакшы. Biraz тынчыраак турабыз, а? Биз атабыз менен энебиздер интервью алып атабыз. Эми сөздүн калган бөлүгүнө ушу энебизге дагы сөз берели. Эне мына ушул учурду кандай тосуп алдыңыз? Ушул сюрпризди кантип тосуп алдыңыз? Жан дүйнөңүз кандай тосуп алды эне? Биринчиден балдарыма чоң рахмат айланып кетейин. Экинчиден сага рахмат. Бул сюрприз мен оюмда түшүмдө жок нерселер. Бул ол үйгө кир, бул үйгө кир десе мен эмне болот экен деп эле калаатуу болуп кеттим. Азырга чейин жүрөгүм түкүлдөп атат. Оюмда түшүмдө жок нерсе болду. Садак болоюндар. Рахмат садак болоюндар. Өкөң тең арып, тең каргыла. Өмүрлөрүңөр узун болсун. Балдарыңардын күнү күчүн көргүлө садак болоюндар. Biraz şuut berip koysaňar sal bilip durmakmın. Takır kalaatı olup kettim şunun aysam. Bu ne oldu dep eleşenbeyle. Anan keyin tinç bolgula, teң argıla sada golayndar. Oşondoy Moskva degen жерде элдин катарында tinç bolup tapkan tutkanlarga özüňөрgө nasip kılsın baldarım. Sizler dagы baldarыңардан ушундай жакшы күндөрдү көргүлө. Ушул эми атама өз ушу баш кошконубузга мына 42 жыл, 43 жыл болгон экен. Ушу неберелерибиздин эмесимен сюрприз кылганыңарга рахмат садак болоюн. Бул сюрприз жөнөткөнүңөр үчүн рахмат. Нургазы садак болоюн, тынчсыңбы, жүрөсүңөрбү көңүл тең. Тынч болсоңор эле болду садак болоюндар, өмүрүңөр узун болсун. Чоң рахмат. Ушу Нургазы балаңыздын, Гүлназ келиниңиздин жана неберелериңиздин атынан уюштурулган бул сюрпризди ушул сизди ушундай баягы эми сөз менен дагы жеткиз айтыш кыйын болуп атат. Ушундай урматтаган Гүлназ келиниңиз менен Нургазы балаңыздын тилеги ушул күндө ушул сааттарда ишке ашып отурат да эне. Ушуну уюштурам деп бул Гүлназ келиниңиз эми чын айтканда бир аз айтып өтөйүн. Эми ушул кандай кимден биринчи идея келди деп сурадым да. Күйөөңүздөн келдиби биринчи идея же болбосо өзүңүздөн чыктыбы десем жок, бул мен өзүм жалгыз өзүмдүн идеям болду. Мен ушул үй бүлөгө келгенден кийин бир аз убакыттан кийин ата энем өтүп кетип, азыр атам дагы апам дагы ушул Жамиля деген адам апам болот, ыйык апам. Ал эми Назар деген адам бул ыйык атам болот. Бул дүйнөдө ушу эки адамдан башка мен эч кандай байлыгым жок. Мына ушулар сыйлап коеюн деген ниет болду деп ушул идея ушул келиниңизден чыгып отурат. Мына ушул учурда азыр Москвада эмгектенип жүрүшөт, жакында сагындык келебиз деп ниет кылып атышат. Кудай буйрса ал күндөр дагы алыс эмес. Эне бир суранды эле ушул учурдан пайдаланып толкундануу менен бирге бир экөөңүздөрдүн бирөөңүздөр бир куплет ырташтап койсоңуздар. Себеп дегенде ушул баягы тасма, ушул тартылып аткан программа ушул сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн архив болуп кала турган болуп атат. Ушул тасмалардын тартылып аткан баарычы. Ошон үчүн атакебизби же экөөңүздарбы бир куплет ырдап койсоңуздар аябай сонун болот эле. Андан кийин дагы маектин калган бөлүгүн конокторго беребиз. Атабыздын үйүнү бир аз шаңдуураак көрүнүп атат. 65 жашка чыккан Назар абабыз менен 63 жашка чыккан Жамиле энебиз мынакей бир куплет. Кана энеми өзүңүз ырдап коюңуз эми бир куплет кана. Бери кара дейт. Атасы. Бияга даяр болуп калыптыр уже, мына даяр болуп калыптыр мынакей. Бар жагылы мен чыгып кетти. Колуман келишинче эми ырдап берейин, а? Ар тараптан куюлуп суулар актой, суулар актой, ашыганын теминип чабдараттой. Сенин күлкүң элесиң бажырайып, чапканатка жеткирбей бара жатты. Толор, чапканатка жеткирбей күлөн акты. Ой, рахмат, мынакей Назар аба. Могул сиздин азыркы созгон обонуңуз, образыңыз сиздин ушул калган балдарыңыз үчүн, алыста жүргөн балдарыңыз үчүн, неберелериңиз үчүн ушундай бир
бир чоң дары болуп калат да ата. Ошон үчүн ар бир программада биз ушул ата энелерди ырдатабыз. Себеп дегенде сырт жакта жүргөн балдары ушул ырыңызды угуп калып, үнүңүздү угуп калып, өзүнчө бир барып келгендей айылга сезип калышат экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз программада ырдатып коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Назар аба менен Жамиле энебиздин үйүндө отуруп, жакшынакай болгон Менин энем программасынын жүрүшүн улантып жатабыз. Ал арада ушул биздин бүгүнкү каармандарыбызды куттуктап келген адамдарга дагы сөз берели дагы. Андан кийин кайра сиздерге кайрылып келебиз. Ушул жаныбызда отурган энебизге сөз берели. Ушул жаныбызда отурган сиздер үчүн ким болот? Эне мына ушул төрдө отурган бүгүнкү программанын каармандары сизге ким болот? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр энебизден интервью отабыз. Куш келипсиңиз. Ата-энелерди сыйлап ушинтип алып барып жүрөсүң көрсөтүүлөрдү. Рахмат келгениңе. Мен бир тууган эжеси, ушу Назардын бир тууган эжеси болом. Кечинде эле ушундай неме болсо, өзүчө толкунданып, кызыктай болуп, булар эми эмне деген ойдо калат. Айтып коелу десек айтышпайт да. Көрсө жакшылык эле экен, эми жакшылык болсун балам. Дайым жакшылык үстүндө жүрө бер. Рахмат келгениңе, куш келипсиң. Мына бир тууганым Назар, келиним Жамила. Тынч болгула, аман болгула. Ушу балдарды силер тапкансыңар, Алла Таала берген. Ушулар өмүрлүү болсун, ден соолукта болсун. Ушуну тапкан силер аман болгула. Биринчи, ушулардын ысык чайын ичип, бир дасторкондон даамсызып, ушулардын дайыма жакшылыгында күбө болуп жүргүлө балам. Үкам, тынч болгула, аман болгула, оорубагыла, сыркабагыла. Ушундай сыйлуу ата-эне болуп, бактылуу ата-эне болуп жүрө бергиле. Анан Нургазы, үкам, Гүлназ келиним аман болгула. Ата-энени сыйлаган деген бул чоң иш. Алла Таала силерди ушундай балдарыңардан сый көрсөтсүн. Силерге да узун өмүр, ден соолук, бактылы, ыкмалы рызкы. Балдарыңар өмүрлүү болсун. Элдин керегине жараган, элди сыйлаган жаштардан болсун балам. Оорубай, сыркабай, тапканыңар өзүңөргө насип кылып, ойноп күлүп жүргүлө. Рахмат. Мындай сыйлардын көбү боло бербейт балам. Рахмат ушуну Кудайым диниңе салганына. Мына келген балдарга да рахмат. Иши кылып Алланын назарында болгула, бейиштин бакчасында болгула балам. Өмүрүңөр узун, өрүшүңөр жайык болсун, тапканыңар жакшылыкка буйрулу, ойноп күлүп жүрө бергиле. Тынч болгула, аман болгула. Мына келген балдарга да рахмат, тууган урукка рахмат. Ушинтип бир дасторкондон даамсыздырып отурасыңар. Келбейбиз деп мынантип дасторкондон чай ичип атабыз балам. Ушулар аман болсун. Силер келгенде ушу ата-энеңер болсун, тууган урууңар болсун, тынч болгула, аман болгула. Дайым дүйнөдө жакшылык болсун. Рахмат. Амин айтканыңыздар келсин. Эне ушул Назар атабыз сиз үчүн ким болот? Жамиле энебиз сиз үчүн ким болот? Мен бир тууган жеңеси болом. Бул кайнымын. Жамила алсыным болот. Бир тууган алсыны болот. Мен жеңеси болом. Булардын мындай неме кылганын мен билбей эле келиптирмин. Буларга узун өмүр берсин, Кудай ден соолуктарын берсин, кыздардын кызматын, уулдардын урматсызын көрүп жүрөсүн. Ушул немени жөнөткөн Гүлназ менен Нургазыга да чоң рахмат. Ушулардын сыйласаңыз, силер дагы сый көрөсүңөр, урмат сый көрөсүңөр балдарым. Силер дагы ар дайым ушундай урмат сыйдын үстүндө жүрө бергиле, балдарыңарды үйлөгүлө. Ошондой Россияда жакшы алдыңкы балдардан болуп жүргүлө. Амин айтканыңыз келсин. Эне айтканыңыз. Амин. Мен ушул Жамила эженин укасы болом. Бул эжем менен жездем жашаганда мен билгенден 40 жылдан ашып калды. Ошойт да. Ынтымакта жашап, ушул айылдын эң бактылуу, эң жакшы семья үлгүлүү үйлөрдөн болуп жашап жүрүшөт. 3 уул 2 кыздын энеси болушту, небере чөбөрөлүү болуп атат. Кудай ушуну куура көрүшсүн. Жерим Нургазы, келинибиз Гүлназ, силерге да рахмат. Ушундай сюрприз кылганга бизлер билбей отуруп, капыста ушундай болуп калды. Жакшы передача экен. Биз силерден сыймыктанабыз. Ушинтип ата-энеңерди сыйлап жүрө бергиле. Амин айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Бир тууган инисинин сөзүнө күбө болдук. Тажеңем, рахмат, айланып кетейиндер. Ден соолугуңарды берсин, талаада тапканыңар өзүңөргө насип кылсын.
Gülnaz, kaynem. Özüңөрдүn uшу бардык эле ата-эненин келини ушундай болсо, кандай сонун. Ушинтип сыйлап, ата-энени ыраазы кылып, эжем сүйүнүп атса, биз деле сүйүнүштөбүз. Жезем сүйүнүп атса, баарыбыз ушинтип толкунданып отурабыз. Рахмат. Силер да балдарыңардан күнү күчүн көргүлө, тынч болгула, ден соолукта болгула. Рахмат. Рахмат. Рахмат мынакей жакын туугандарынан интервью алып атабыз. Андан кийинки маек берүүчүлөр. Кыздары, балдары берсе жакшы болот беле мындан кийинкилер. Кана. Сиз кимис болосуз? Мен эжеси болом. Эжеси катары мына ушул жүрөктөн чыккан. Мына менин энем деген көрсөтүүнүн көрүүчүлөрү. Рахмат чоң, мына биздин келинибиз Гүлназ уюштуруптур. Мына энеси менен атасын сыйлап, ушинтип подаркаларды берип, ушуларга рахмат. Нургазы менен Гүлназ тең арып тең карысын. Булар да балдарын, кыздарын сый урматын көрүшсүн. Көп жашасын, ден соолуктар болсун, талаада жүрүшөт, тынч жүрсүн. Рахмат чоңа. Баарыбыздын балдарыбыз ушундай сыйласын. Рахмат эже. Силерге да рахмат. Мына менин энем деген көрсөтүүнү алып келгендер. Рахмат эже. Мынакей дагы бир жакшынакай болгон. Ооба, сөз сотко алып койсо. Мен ушул үйдүн кызы болом. Ушу сиздердин келгениңизге чоң рахмат. Акам, Нургазы, жеңем, Гүлназ жеңе бактылуу болуңуздар. Ушу акам менен апам сыйлаган сиздерди да Кудай сыйласын. Бала чаңаңыздардан ушу жакшы күндөрдү көрүңүздөр. Атам менен апам ар дайым бар болсун, биздин кесибибизге аман болсун. Ушу баарыңыздарга чоң рахмат. Куш келипсиздер, меймандар. Рахмат сиздерге. Бул Жамиленде сюрприз, бул эстен кеткис негизги белек бул программада. Акчаны деле берип атабыз, мисалы ата-энелерибизге, мисалы чайды деле берип атабыз, майды деле берип атабыз. Бирок бул программа ушул түбөлүк эсте кала турган нерсе болгондуктан, ушул эң чоң сиздер үчүн белек бул сюрприз, бул ушул менин программасы. Ар дайым көрүп, ар дайым ушундай бир көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө дагы аябай бир шык берет, себеп болот деген ниеттебиз. Азыр эми эже бул жактагы дагы ушул Гүлназ эже менен Нургазы акелердин атынан болуп калып атабы ушундо. Менин түшүнүгүм боюнча аттары жазылган белектер турат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей могул жерде мисалы чоң апамдын чоңуна дейт, мынакей жездеме дейт, мынакей. Мынакей ушул өзгөчө мындан кийинки программадагы өзгөчө белектер дагы мына ушулар өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Тапшырып кое берели. Мынакей андан кийинки белек. Андан кийинки белек. Бул кимге берип атасыз? Жакта эжебизге. Бере бериңиз. Нургазы менен Гүлназдын атынан. Нургазы акем менен Гүлназ эженин атынан жакшынакай белектер тапшырылып атат. Урматтуу көрүүчүлөр. Эч кимисин кур кол койгон жок да. Мен ушунча мисалы миңден ашык менин программасындагы ата энелерди тартып жүрүп, бирок ушунчалык менин машинам толуу белек келгенин биринчи жолу көрүп атам. Чын айтканда. Мынакей атама, апама дейт мынакей. Бул дагы ушул экинчи бир өзгөчө белек. Мына Гүлназ кызыңыздын жана Нургазы балаңыздын атынан. Калпактары бүт бардыгы ичинде. Кышында жакшынакай болуп, жабынып алып, коурашып, жакшы түштөрдү көрүп уктаңыздар. Бул жерде абама, чоң апама дейт, бул дагы келгенде берилет, бардыгына. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул учурдан пайдаланып дагы бир нерсени айтып койгум келет. Бул тартылып аткан программа келин менен кайнене, кайнатанын ортосундагы мамилени ачык чагылдырып атамын. Калган кепти дагы анан дагы айтып берем албетте. Жездем эжеме Гүлбарчын Гүлчө дейт. Мынакей өзүнчө бир жазып, өзүнчө бир белектерди уюштурганда же.
Кандай калды атасы эже? Сонун толкунданып сөзүбүздү да таппадык аябай. Сонун Гүлназ рахмат чоң. Тилегиңе жет. Көптөн бери максатыңа жеттиң, Кудай кааласа. Максат кылып жүргөн нерселериңе. Мына программага да рахмат чоң. Силер аркылуу ушинтип баарыбыз тартылып, көрүнүп, Гүлназ менен Нургазыга ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Алла ыраазы болсун. Рахмат чоң. Рахмат. Белектерин тапшырып атат мынакей. Мына ыраазычылыктарын билдирип атат Гүлназ эже мынакей. Гүлназ рахмат. Мынакей. Калпактарыңызды кийишти дегендей. Подаркаларыңызды алышты дегендей ыраазычылыгын билдиришип, Жакшынакай баталарын беришти. Ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Алла. Yine siz kimisi olacaksınız? Gelin. Men abjesi olam. Abjesi olasın. Men abjem olasiz. Uçurdan faydalanıp bir kutuklap koyunuz mınaki. Jакшынакай sözdөрүңүз менен. Жөн куттуктай бериң. Мени эле куттуктай бериң ичиңден өтөр. Жана туулган күнүм болуп атат экен. Нургазы менен Гүлназ. Түшүндүрүп болосуз башта. Ким болса ошо. Туура айтасыз, туура айтасыз. Не кылса, той кылса, балдардын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, алыстагы, жакындагы туугандарым, үкаларым баары тынч болсун. Алыста жүргөн ишиңерге баат берсин. Ушу үкаларым бу жерде той кылып атат, буларым ата-энеси дайым бирге болуп, ушулардын күнү үчүн көрсүн. Дайым тойлор болсун, жакшылык күндөр болсун. Амин. Жакшылык каалайм. Gelin siz de bir söylep koyunuz. Uçurdan faydalanın. Bayla ошо эки небереңиз бактылуу болсун а. Туган керегине жараган балдардан болсун а. Салам Нургазы, Гүлназ. Rahmat. Тынч болгула, садак болоюңдар. Рахмат. Узун өмүрүңөр дебесин, ушу балдарыңдын күнү күчүнгөр, өкөң тең арып, тең карыгыла садак болоюңдар. Силер бизди сыйласаңар, силерди дагы Кудай сыйласын балдарым. Тынч болуп, ушул Россияда тынч жүргүлө, эл катарында тынч сөңөл болду. Ойдо түштө жок нерселерди жөнөттүңөр. Садак болоюңдар. Не деп сүйлөшүүбүздү билбей сөз таппай калдык. Рахмат. Садак болоюн. Ушула бизди ушинтип жоктоп мына келип ара болуп келген балага дагы рахмат. Бул дагы өмүрү узун болсун. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Нургазы, Нургүл. Рахмат. Ушу не дейин эми айтса эч биле сөзүм түгүлүп калды. Эми тынч болсун, тынч бололук. Бала-чагалы тынч болсун. Силерге рахмат. Ушу бизди сыйласаңар, силер дагы ушу балаңардан, балдарыңардан көрүп, ушундай сыйды көргүлө. Şu bizge okşan, bizge okşan, Beyçeme köz okşan dağ köp dönümler, şunda yaşlıkların sözü olup duruverişsin. Tınçılık bolsun, amansızlık bolsun, zamanı üstünüz bolsun, eli cürtünüz üstünüz bolsun. Şu alıp oraktan şu perede çakayam rahmat. Çoğun razılıq bildireriz. Amin tınçılık bolsun. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын катталуучулары жана ушул программага тартылып аткан Жамилене жана Назар атабыз. Мынакей азыр Жакшынакай бир батаны бердик. Жакшынакай болгон ушул неберелерине, балдарына, алыста жүргөн балдар, кыздарына баардыгына тегиз тийсин деген ниет кылабыз. Албетте сиздердин да ушул Назар атабыз сыяктуу, Жамиленебиз сыяктуу апаңыздар, атаңыздар болсо, анда айылдын алыстыгына карабай, шаардын алыстыгына карабай, күнүн сууктугуна карабай деги эле ушул кандай тоскоолдук болбосун, аны аткарганга, ишке ашырганга шашыңыздар деген ниетти билдирем. Анткени ата-эне бул дүйнөдө эң улук, эң ыйык нерсе. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы дейт. Ошондуктан бул менин программасынын ушул Алай районунун Арпа Тектир айылында жашаган ушул Назар атабыз менен Жабиленебиздин ордосунан бул чыгарылышын жыйынтап жатып, мына ушундай жогорудагыдай Жакшынакай ниеттерди айтып жатамын. Бүгүн ойлонуп, эртеңкини бүрсүңккө калтырбай
тез арада ата энеңиздердин көңүлүңүздү алыңыздар. Байкатпай келип монтип мынакей факт далил катары айтам, мынакей Назар атабыз менен жабирленебиздин көңүлү көтөрүлүп, жашына бир жаш кошулуп, мына айтып коюңуздар ишенбесе ушу көрүүчүлөргөчү. Ушундай бир бактылуу каарылыктын доорунун бир үзүрүн, бир сүртүмүн көрүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Мен ушул Менденен программасынын бул чыгарылышын Арпатектер айылынан жыйынтыктап жатам. Назар ата, Кудай буйруса 65 жаш эмес, 100 жашыңызга келели. Жамилене ушул абышкаңыз экөөңүздөрдүн 100 жашынакай торколуу тоюңуздарга келип, ушинтип бакылдап, шакылдап, дагы бир башкача сиздер ойлобогон сюрприз менен келип, ушинтип сиздерди сүйүнүп туралы. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар, баарыңызга жакшы туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менденен программасынын катталуучулары, мен ушул азыр Алай районунун Арпатектер деген айылына келип, Менденен программасынын дагы бир чыгарылышын жыйынтыктап жатамын. Каналга катталыңыздар, кат жазыңыздар, ата энени сыйлап калалы. Башка көйгөйлөрдү унутсак дагы, ушул ата эненин бизге кылган жакшылыгын унутпайлы деген тилекте мен ушул программаны уюштурганмын. Негизи тартып жатам, аймактарга чейин барып, ата энелердин баталарын алып жатам. Ушул баталардын баардыгы сиздерге да тийсин. Ата энесин тарттырам дегендер үчүн алдыда менин телефондорум жазылып турат. Чалыңыздар, мен кызматтамын. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Жакшы туруңуздар.